Бүгүн мен абдан маанилүү Кыргызстан үчүн гана эмес, Борбордук Азия үчүн абдан маанилүү бир темага токтолгум келет. Бул Ысык көлдүн экосистемасын сактап калуунун мыйзамдуу жолдору. Ысык көл бул обочолонгон суу айдыны эмес, бул татаал гидробиологиялык чынжырдын ажырагыс бөлүгү. Бүгүнкү күндө биздин негизги катабыз биз бул маселеге фрагментардык үзүндүү түрдө мамиле кылганыбызда. Экосистеманы сактап калуу үчүн биз көлдү гана эмес, ага таасир этүүчү баардык факторлорду, бийик тоолуу мөңгүлөрдү, дарыялардын курамын, жайыттардын деградациясын, токойлордун массивин жана жер алдындагы суулардын динамикасын бирдиктөө, изилдөө зарыл. Биз түшүнүшүбүз керек, эгерде изилдөөсүз башкаруу бул маалыматтык туңгуюкка жана экологиялык катастрофага алып келет. Экосистеманы куткаруу үчүн бүгүн мен ушу 4 багыттан турган бирдиктүү стратегияны сунуш кылат элем. Биздин биринчи кадамыбыз бул бирдиктүү санариптик маалымат базасын түзүү. Эко-дата хаб. Бүгүнкү күндө маалыматтар ар кайсы мекемелерде, ошол эле Гидромет, Айыл чарба министрлиги болобу, экология кызматы жана башкалар чачыранды абалда. Бизге баардык маалыматтарды онлайн режимде топтоочу бирдиктүү маалымат платформасы керек. Мисалга токтолсок, мурун 44 скважина аркылуу жер алдындагы суунун сапаты жана деңгээли көзөмөлдөнчү. Бүгүнкү күндө бул система толугу менен иштебейт жана шал абалында. Биз ошо маалымат базасын калыбына келтирилген станциялардан жана скважиналардан келген цифраларды автоматтык түрдө талдап, сугат жана ичүү суунун коопсуздугун прогноздогонго биз тийишпиз.